зордук зомбулук кандай болбосун зордук зомбулуктун алдын алуу бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер актуалдуу. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктан коргонуунун, аялдардын, кыздардын жана балдардын укуктарын коргоо боюнча жардам берүүнүн жол жобосун үйрөткөн аялдарга жана балдарга карата зордук зомбулуктун алдын алуу аттуу иш-чара Ошмунун башкы имаратында уюштурулду. Мамлекет, мен дайым айтам, биздин баш мыйзамыбызда дагы мамлекетте коомдо үй бүлө түзүлөт. Ушул үй бүлө бул кичинекей мамлекет. А мамлекет бул чоң үй бүлө. Ушул үй бүлөдө, мамлекетте тынчтык өнүгүү болсо, мамлекетте да өнүгүү болот. Ошон үчүн бүгүнкү темада үй бүлөлүк зомбулук ар тараптан карап, бул чындыгында биз ар тараптан караш керекпиз. Жыйындын жүрүшүндө аялдарга жана балдарга карата зордук зомбулуктун түрлөрүнүн өсүп жатканы, өз жанын кыюусу, кордоого, кодулоого кабылуусу сыяктуу көрүнүштөрдүн себептери менен кесепеттери жана аларды жоюу жолдору талкууланды. Ошондой эле үй бүлөлүк зомбулуктун түрлөрү, зордук зомбулуктун курмандыктары, секелек кыздардын үрөй учурган жагдайларга кабылышы жана өспүрүмдөрдүн укуктары боюнча баяндамалар айтылды. Иш-чаранын алкагында Ошмунун ректору Кудайберди Кожобековго Республикалык аялдар кеңеши бирикмесинин мээримдүүлүк төш белгиси жана өлкөнүн саясий, экономикалык, коомдук турмушуна активдүү катышкан айымдарга ардак грамота, ыраазычылык каттар тапшырылды. Аялдарга жана балдарга зордук зомбулукту болтурбоо максатында Ош мамлекеттик университетинде бир нече иш-чаралар өтүп атат. Мына ошол иш-аракеттердин азыркы учурда тынымсыз жүрүп атат да. Мына ушул иш-чараларга коомчулук менен иштөө жана жаштар саясаты департаменти, андан кийин педагогика жана психология факультетиндеги психология кафедрасы, социалдык иштер кафедрасы, ошол эле мезгилде Ош мамлекеттик университетинде атайын коопсуздук кызматы бар. Мына ушул бирикмелер иш алып барып атат. Иш-чарага Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков баштаган структура жетекчилери, профессордук окутуучулук курамы, Ош шаарынын мэринин орун басары Нурбек Кадыров, шаардык депутаттар, Республикалык аялдар кеңеши бирикмесинин орун басары жана окуу жайдын студенттери катышып, аялдарга, балдарга же үй бүлө мүчөлөрүнө карата зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча аткарылып жаткан иштер жана атайын профилактикалык иш-чаралар тууралуу маалымат беришти. Кыргызстанда соңку кездери аялдарга жана балдарга карата жасалган зордук зомбулук, үрөй учурган окуялар катталганы көп айтылууда. Ички иштер министрлигинин эсебинде жыл сайын үй бүлөлүк зомбулук боюнча 10 миңден ашуун факт катталган.